Er қатынның ортосына үшінші адам түштү, экөө жакшы жашабайт. Экөө бактылуу боло албайт. Ал апасы болсун, эркектин же аялдын апасы болсун айырмасы жок. Бүгүн кээ бир акмак, кээ бир түшүнүксүз адамдар бир кыз келет дагы, мени күйөөм мындай кылды, не кылайын деп совет сураса, баягы кыз не дейт? Подружка катары, эже катары совет берет, не дейт? Мынандай деп айтып келет дагы, анын акыры менен коет, дагы өзүң билесиң да деп коет. Өзүң билесиң, өзүң чечесиң деп коет. Баягы мээсин, рухун полный алмаштырып бүттү жаңы форматка. Эң аягынан не кылат? Өзүң билесиң деп. Конечно, эми сен айтканыңды кылат да, ал байкуш не кылсын. Болгону өзү туура эмес берген советинден өзү жоопкерчилик алгысы келбей кутулгусу келип атат да. Кийин өзү билип турат, что ал жаман совет бергендигин, туура эмес кеңеш бергендигин. Акыретте эртең эмеден кийин мен өзүм зыян тартпабайм деп, акырда не өзүң билесиң деп коет. Бир турмушка чыга турган кыз бар, ал келип бирөөдөн совет сурайт. Мисалы айдеженен кеңеш сурайт. Эже мен не кылайын жерге тейин. Жо мен өзүм ажырашып атам, сен дагы ажыраш дейт. Чындыгында ушундай. Жамандан жаман. Казанга барсаң карасы жок. Отко барсаң күйөсүн, суга барсаң чөгөсүн, эң туурасы. Айтайын дегеним эмне? Совет берген адам ойлон. Жөндөн жөн турмуш маселесине жеңил санап, не подружкам бул деп совет бере бербе. Акылың жетпейби, акылың жеткен ишти кыл сен. Сен китебиңди оку. Өзүң деңгээлиңди өтө жакшы билесиң сен. Китеп окуйм, башыма эч кирбейт, памятим жок, жаман начар деген адамдарга сүйүнүчтүү кабарым. Китеп окуйсуз, эсте калбайт, же эсте калгандыгымды эстей албаймын дейт да. Бир китепти окудум, баштадым, мындай кылдым дегендер көп. Бирок китеп окуш маанилүү. Эсте калганы маанилүү эмес. Китеп окуш маанилүү мекендештер. Эмне үчүн? Се кружкада чай турат, ага нават коштуңуз, бал коштуп аралаштырдыңыз, ал сахар болсун, же бал болсун, эрип жок болуп кетет. Эчтеке калбайт, эсинде калбайт чайдын. Бирок не? Чайдын өзүндө ширин даам болот. Айтайын дегеним, жашооңузга негизи китептин кирип келиши маанилүү. Ал сиңип жок болуп кетсин макул, эсиңден чыгып кетсин, бирок жашооңузду өзүңүз билбеген абалда ширин кылып оңдойт да. Ошондуктан эч качан түшкүндүккө түшпөңүз, болгону китепти окуп кете бериңиз. Тез окуганга аракет кылыңыз. Тез окуганга аракет кылыңыз. Мекендештер, машинаны тез айдап кетип атсаңыз, уйкуңуз келбейт. Жай айдасаң уйкуң келет, туурабы? Ошондой эле китепти тез окуш керек. Кыргызча китептерди катыратып эле окуй бериш керек. Айтмактын чыгармаларын 5 саптан көзүнүн размерин фотоаппарат кылып алып окуш керек мисалы үчүн. Түтүнүп окуш керек. Да, араб тилде, англис тилде, башка тилдерде болсо эми шашпай окуйсуң, бирок бизде жөнөкөй адабий китептер, түшүнүктүү китептер бүт баардыгы тез окулуш керек да. Айжам алдан эч качан балалуу болобуз деп сураба. Кээ бирөөлөр бар, 10 жылдан бери, 5 жылдан бери, 8 жылдан бери балалуу боло албай жүрөт. Аны сен өтө жакшы билип турасың. Анан эмне үчүн кайра аны сурай бересиң? Ал сурашың жаңылык эмес, аны басымтуу болуп эсептелет, мекендешим. Бойдоктон качан үйлөнөсүң, турмушка чыгып кыздан качан тиесиң? Сен не ишиң бар? Алар сенин канчалык эмең бар? Сен өзүң бил, өзүң өтөгүң төргөйүн. Бирок аларды кайра кыйнай бербе. Билесиңби? Ата үчүн, балалуу боло албай жүргөн ошо эркек үчүн сенин сурооң канчалык азап болот, жүрөгүнө канчалык катуу тиет. Жүрөгүнө прямо канчалык сайып коесуң сен ошо берген суроо менен. Качан жаңылык, качан туудурасың, качан ушинтип сурай бересиң сен. Молодец, сен 5 балаң бар экен, ушундай экен, сонун экен. Бирок эртең ал 1 балалуу болот, сен 5 балаң кылбаган ишти кылып коет. Ошондо түшүнөсүң ийгилик не экендигин. Ошон үчүн санда эмес, сыпатта. Айтайын дегеним эмне? Баягы балалуу боло албай жүргөн аталардан, апалардан кайра сурай бериш туура эмес. Алар өздөрү билет. Алар сиз айтып аткан ишти 100 жолу кылат күндө. Төшөк маселесинен баштап табип, врач барбаган жери калбады алардын аракети. Бирок жараткандан үмүтүн үзбөй күтүп атат булар. Анан кайра келип сен сайгылап, чымчылап сурай беришиң, бетин аймашың туура эмес. Аялың алдап экзамен кылса эмне кылыш керек? Мисалы үчүн машинада аялыңыз жерге отурат дагы, сиз мешке кирип кеттиңиз намазга мисалы үчүн. Өзүнүн закалкалкасын же подружкасынын закалкалкасын алып чачтарын оройт дагы коюп, анысы кирген учуруңузда муну не деп сиз допрос кыла баштайт да. Сиз өзү билбейсиз. Сиз мисалы такси болуп иштейсиз, машинаңызга коноктор чыгат мисалы үчүн. Такси болсоңуз дагы адамдар чыгат да баары.
Бирөөсү азырдаштып таштап коюшу мүмкүн, бирөөнү унутуп калышы мүмкүн мисалы үчүн. Айырмасы жок да. Сен ушул, сенин ойношуң ушул деп сени атайын бул ойношуңдуку деп калып кетиптир деп спрос кыла баштайды. Не дейт экен деген жок. Болгону өзү коюп койду. Болгону анда башка менден башка бирөө барбы жок деп туруп ошол нерсени билиш үчүн сизди атайын коркутуп ушул нерсени сурашына аракетин кылат. Билбеген нерсени билбегендей ачыгын айтыш керек. Аны коркуп калп элеме болуп, мен сен үчүн алдым, анан атайын чачты ороп койдум, сынайып көрөйүн дедим, экзамен кылып көрөйүн дешке кереги жок да. Сиз билип эле турасыз анын эмне кылып атканын. Ошон үчүн аялдын куулуктары, түркүлүктөрү өтө көп. Ар тараптан сизди билип аламын дегенин астында көп саясат жатат. Аргениге айтып көрөт, буга айтып көрөт, ар кимден спрос кылып көрөт. Аял киши жакшы мааниде жакшы нерселерге жетем десе катуу аракет кылат, жетет. Жаман мааниде дагы жетет. Эриң жакпайбы, ажыраш. Эч качан ажырашкан подружкаңдан совет сурала. Бүгүн подружкам деп, жакындарым деп, эри ажырашып кетти деп, ошону кеңеш сурайт тоба кылып. Эч бир ааламда, эч бир китепте, эч бир динде, эч бир дүйнөдө ааламда ажырашкан кыз бактылуу болгон эмес. Бактылуу көрүнгөн, бирок бактылуу болгон эмес. Айтайын дегеним, ажырашыш үчүн себептерди издесең, интернетке кирип алып ажырашышка совет, ажырашыш тууралуу ушуларды көргүн, бүт ажырашуу тууралуу нерселерди чыгарып берет интернет. Ошону кайра меңесиң эле. Анан ажырашып кеткениңи өзүң билбей каласың. Чындап ушундай. Бүгүн сүйүү тууралуу нерселерди көргүн, сүйгү, романтика бирдекелер чыга берет интернетте. Сен өзүң билбеген абалда өзүң каалаган жашоонун ичине киргизип коет бул интернет. ChatGPT дагы ошондой. Сен каалаган нерсени сен каалагандай бергиси келет. Болгону сенин идеалың болгусу келет ал. Сени алыстатып, как мороженое саткан мороженочуга окшош да. Клиент жогото албайын деп сага өтө жакшы мамиле кылат го. Мороженое аягынан биягынан чыгып берет. Ошондой эле. Мен айткым келет, ажырашууга эч качан жада калса ойдон дагы ажырашууга барба. Ошо подружкалар сага ажырашып кет, ким эле ал, кереги жок андай эркектин деп аткан подружкаларыңдын карагын өздөрүнүн жашоосу жакшы эмес. Бир өзүнө эрин эптей албай жүрөт, мисалы үчүн. Өзүнүн жашоосун эптей албаган сага кантип совет берсин? И ойлонбойт да сага совет бергенде байкасаң. Ойлонбой, мындай кыл деп айтып сала берет. А өзү 6 айдан бери бир маселесин чече албай ойлонуп жүрөт. Ошондуктан эч качан жагымдуу көрүнүш, түрк көрүнүш, сырткы жагымдуу көрүнүштөрү сени алдап койбосун. Ичиңдегини сыртына чыгарба. Бүгүн ажырашууга эң көп себеп болуп жаткан нерсе ушул интернет, телефон. Бир кыз бар, ал турмушка чыккандан кийин көрө баштайт өзүгө керектүү темалардагы видеолорду. Чала психологдорду көрөт, эр мындай кылса изменанын белгилери бар, мындай болсо мындай болот деп. Нени көрсө, ал аял киши күйөө тараптагы против нерселерди көрө берет да. Ошого жараша күйөөң жаман, күйөөнүн мындай белгилери деп интернет чыгарып бере берет, ошол нерсени көрө берет. Демек, жаман жагын көрө берет да. Белгилерди, меткаларды байкай баштайт, илчетете баштайт. Күйөөсүнөн көрөт дагы аял киши сезимтал. Ушундай экен, демек бул менен жашаш мүмкүн эмес деп. Өздөрү билбеген абалда ошол нерсеге алып барат да. Чындап бүгүн жөнөкөй эле мисал байкасаңыздар, ошол нерсеге аял киши күйөөсүнө эркек киши мындай болуш керек экен, эркек киши мындай жакшылык кылыш керек экен, эркек мындай болуш керек экен деген видеолорду таштай берет да эрине. Мечтатель болуп алган. Баягы иллюзиянын ичине кирип алган да. Ошого өзүнүн көңүлүнө, жан дүйнөсүнө туура келген видеолорду тауып алып, эрине таштап, өзүн алпак кылып отура берет, өзүн актап. Өзү тараптан да ойлонойн дебейт. Неге? Интернет ошого түртүп атат да аны. Мен киммин өзү? Баягы аял мындай болуш керек экен, аялдын кемчиликтери, аялдын зор жерлери, аялдын пайдалары деп ишарат этип көрүп, сизге мындай кылбаган экенмин деп видеого таштап, ошо видеону таштап. Эми ушундай боломун деп өзгөрөмүн дебейт. Күйөөнүн кемчиликтери, күйөөнүн эмелери, эркек болсо аялга таштай берет. Аялдын кемчилиги, аялдын мындайлары деп. Айтайын дегеним, бири-бирибизден кемчилик издеп отурсак отура беребиз. Бири-бирибизди актап отурсак отура беребиз. Кемчиликтерди моюнга алып, эркекке жүктөп, аны чечиш маселесин аракет кылыш керек. Анан калп эле бүгүн өзүнчө кыйын болгондор алыска барбайбыз. Аялдар үчүн төшөктө өтө күчтүү болуш сырлары ар түрдүү болуңуз, окшош болбоңуз. Төшөккө жаткан учурда дагы ар түрдүү жатыңыз. Күйөөгө, эркекке ар түрдүүлүк, эң жаккан нерсе ар түрдүүлүк. Күндө окшош нерсе эркек кишиге жакпайт.
Мисалы үчүн бир күн стюардесса самолетторго чыкканда кызмат кылат го, стюардессалардай кийинип алын. Ошондой аябай галстуктар бар, ошондой кийимдерди кийип алын. Эриңиз үчүн кылып атасыз, мисалы үчүн. Стюардесса болуп кетипсиң го деп сүйүнүп калат баягы жерденчи. Тартылган жүрөгү тартылып кетет. А башка күнү башка бир форматта кийинип коюп. Башка күнү дагы бир башка форматта. Кыскасы, бир күндө жок дегенде бир галстугуңуздун бурчу башкачараак болуш керек да. Эркек кишини өтө тартат ошол нерсе. Баягы кызыл раң эркекти жандырат, өрттөйт, мисалы үчүн. Аны билбесем да жакшы билесиздер. Кыз мисалы үчүн красный цветке, сары цветке, аялдардын цветтери бар. Ар түрдүүлүк эркек кишини кубандырат. Ошол нерсеге аракет кыл. Арактан дагы, пиводон дагы жаман суу бар. Бул энергетик суусундуктар. Кече жакында эле бир бала өлүп калды, 19-18 жаштагы бала. Ошо энергетиктин айынан өлдү да. Ата-энелерге бүгүн эскертүү, балаңызды контролдоңуз. Не ичип атат, не жеп атат. Акчаны берип койдум болду эмес. Контролдош керек баланы. Ал акылы жете элек, көп нерсени биле элек. Бирок сиз билип турасыз, неге айтпайсыз, неге контролдобойсуз, мисалы үчүн. Кечки 12-ге чейин калаган кызы менен нитросун ичип алып сүйлөшүп жатат үйдө, анан түшкө чейин сасып уктайт. Неге ал ата-эне контролдобош керек? Эртең ошол нерседен суроо жооп сөзсүз түрдө сизге карата болот. Эртең бала чоңойгондо өнөрү жок, башында мээсинде акылы жок, бир китеп окуган эмес. Анан ата-энем неге мени контролдободу? Неге ата-энем жаштыгымда бербеди, мажбурлап, кыйнап дейт да. Ошондуктан азыртан аракет кылыңыздар. Кайненем өлүп калса экен, кана эле өлсө жакшы болот эле, кенен жыргал жашоодо жашайт элем, эркин жашайт элем деген келиндердин кулагына күмүш эртең эле 18-20 жыл узак жашоо эмес. Сен деле 20 жылда уже балаң үйлөйсүң, кызың чыгарат, башка болот. Ошол учурда сен дагы бат эле өлүп каласың. Бирөөгө не кылсаң ошону аласың. Бирөөнүн башына таш таштаганда башыңа таш түшөт сөзсүз түрдө. Башчасы түшүшү мүмкүн, бирок теми түшпөйт. Ошондуктан эми мындай кыздар бардык эмес, кээ бирөөлөр бар да, 5тен бирөө баары чыгат ушундайлар. Кайненем өлүп калса экен дегендер. Да, комфорт жашоодон үзүп коюп сени кайненең. Кайнененин тилин табыш кыйын болот сага, түшүнөм. Бирок өлүм тилебе, өзүңө өмүр тиле. Кээ бир балдар эрге тийиш керек, үйлөнбөш керек алар. Мамина сыночуктер бар, бүгүн катынын апасына жамандап отурат бүгүн. Аялың, келиниңиз мындай кылып атат, мындай кылып атат, жуда деп бардекени айтып, былжырап апасына аялын жамандаган эркектер бар. Булар юпеки бериш керек. Кантип эркек киши баланс сакташ керек да мекендештерим. Ортодо баланс сакташ керек. Аял кылганды апа эч качан кыла албайт. Бирок аялды эч качан апага салыштырып болбойт мекендештерим. Экөө ортогус нерсе, бирок ортодо эркек киши баланс кармаш керек экөөнү. Ошон үчүн эркекпиз да, экөөбүз ошон үчүн эркекпиз да, урматтуу эркек. Аялдын саясатын түшүнүшүң керек, эркектин бияктагы саясатын түшүнүшүң керек. А кээ бирөөлөр бар, апасын аялына жамандап отурат. Уят эмеспи? Апаңды аялыңа кантип жамандайсың? Апа мындай кылган эмес, мындай кылган эмес. Уят. Эркек киши сырдуу болуш керек, сүрдүү көрүнөт ошондо. Баласы бар ата-энелерге бир тарбияны эч ким бербей атат, сиз балаңызга бериңиз. Бул шүгүрчүлүк тарбиясы. Бала макул бир күндө $500 акча тапсын, бирок намкөр боло турган болсо, жан дүйнөсү тынчтанбай, дагы дүйнө дей берет да. Балага шүгүрчүлүк деген тарбияны кошо бериш керек. Балам, сен шүгүр кылышың керек, кандай абал болбосун, кайсы учур болбосун, канаат кылганды билишиң керек. Эгер канаат кылбасаң, сен дүйнөнүн жарымын ээлеп алсаң дагы тойбойсуң деген системадагы тарбияны беришибиз керек. Бүгүн неге сиз өзүңүздү бактысыз сезип атасыз? Себеби жаштыгыңыздан сизге ошол шүгүрчүлүк тарбиясы берилген эмес да. Дүйнө деп атасыз, кызымды чыгарып алайын, бактылуу болом, мунага жетип алайын, бактылуу болом, үйгө жетип алайын, эки этажга жетип алайын, машинага жетип алайын, бактылуу болом деп атасыз, бирок жетсеңиз дагы бактылуу болбой атасыз да. Эмне үчүн? Мечтаңыз дагы бийиктеп кетип атат да, сизде шүгүрчүлүк жок. Качан шүгүрчүлүк киргенде жан дүйнөгө, ошондо бакыт кирет. Ошондо тынчтык кирет жан дүйнөгө. Ошон үчүн балаңызга ошол тарбияны бериңиз.